Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, walillahil hamd. Урматтуу мусулман бир туугандарым, бүгүн ыйык Курман айт байрамыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктап жараткан Аллах табарак ва тааладан жалбарып суранарым. Аллах таала ушул ыйык күндө ар бирибиздин кылган ибадаттарыбызды, курмандыктарыбызды Аллах табарак ва таала кабыл кылган болсун. Бардык күндөрүбүз ушундай айыттардан болсун. Урматтуу мусулман бир маселе кой союу, бир гана эт таркатуу эмес. Курман айт маселе бул тавхид, жараткан Аллах тааланы жалгыз билүү, Аллах таалага баш ийүү, таслим. Ислам деген сөз аслама юслим исламан таслим инқият, Аллах тааланын буйругуна баш ийүү, тапшырылуу. Ибрахим алейхиссалам 80ден өткөнүн жападан жалгыз болгон баласын Аллах жолунда курмандык кылуу, максат Аллах таала баланы курмандык кылуу эмес эле. Анын жүрөгүндө Аллах таалага болгон таслим, тапшырылуу текшериле. Бирок урматтуу мусулман бир тууган, бүгүн Кудайым буйрса ар бирибиз колубуздан келген курмандыгыбызды чала турган ыйык күн. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдан Айша энебиз айтат: "Дахала алейя Абу Бакр радияллаху таала анху." Абу Бакр Сиддик менин үйүмө кирди. "Ва инде жариятан туганиян бигинай буаз." Менин жанымда эки балагатка жетелек эки кичинекей наристе кыз ырдап жатты эле дейт. Айша энебиздин үйүндө эки балагатка жетелек кичинекей кыздар ырдап жатыптыр. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям кирсе, ырдап жаткан пайгамбар жан баштап жатты дагы, ырга көңүл бурбастан эле жүзүнү башка жакка кырып пайгамбар алейхиссалам жатты. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ырдап жаткан кыздарды токтот, эмне кылып атасың деген жок. Кийин Абу Бакр Сиддик кирди. Абу Бакр Сиддик кирсе, пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын үйүндө эки наристе кыз ырдап жатат, пайгамбар алейхиссалам жүзүн башка жакка карап жан баштап жаткан экен. Амизмарат шейтан анда расулилlah. Абу Бакр Сиддик келип эле, ал кызык Айша, пайгамбардын үйүндө шайтандын сурнайы болуп атабы бул жерде деди. Мизмар деген ошо ышкырыкка окшогон үн чыккарган нерсени араб тилинде мизмар. Мизмарат шайтан инда расулилlah. Пайгамбардын жанында шайтандын сурнайы чалып жатабы деди. Пайгамбар алейхиссалам жүзүн бурдагы: "Я Абу Бакр, инна ликулли кавмин ид, хада идуна, дa'хума." Абу Бакр, ар бир элдин майрамы бар. Бул биздин майрам. Кыздарды жөн кой деди. Айша энебиз айтат, кийин пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мен Абу Бакр бир аз башка сөзү менен алек болуп калган кезде мындай ишарат кылдым дейт, эки кыз үйдөн чыгып кетти дейт. Ымдап койдум, ишарат кылганда чыгып кетти дейт. Яуму буаз, кайсы ырды ырдап атат экен десе, яуму буаз жеңиш күнү. Аус менен Хазрач деген эки кабила 120 жыл эки урушуп келген. Ошондогу жеңиштер жөнүндө, өздөрүнүн жетишкен жеңиш майрам жөнүндө ырдап жаткан экен. Ошондон урматтуу мусулман бир тууган, бүгүн Курман айт бул кубанычуу, күлө турган, жей турган, ата-энелер башкалар зыярат кылган күн. Маселе курсагыңды дымпыйтып жеп алыш эмес. Кебирлерди курмандык чалып, өзүм жешим шарт, жешиң деле шарт эмес. Бейбечара калып баргын. Урматтуу мусулман бир тууганым, күндөрдүн биринде болгон окуя. Бир орто үй биле экен, кирешесте кичине маянасынан жыйып жүрүп, базарга барып курмандыкты алыптыр дагы жумушу болгондуктан бир таанышыга мен үйүмө жеткизип кой деп. Курмандыкты жеткиз дегенде, ал анын үйүнү билет, местоположение менен келет дагы, звонокту басып кошунанын үйүнө барып, кошуна андан да кем багал экен. Кошунанын балдары, кыздары, ой, субханаллах, айытка бизге ким курмандык жөнөтүптүр? Сүйүнүп, кубанып, биз жетимдерди, жесирлерди ойлогон бар экен деп, үйүндө кубанат дагы. Кечинде баягы орто жашаган адам үйүнө келип, балдарынан, аялынан сураса, курмандык келби? Жок, келген жок дейт. Тосуга чалса алып барып таштап кеттим дейт. Аны айтат, бечара бул жесир го, күйөөсү жок, жетим балдары менен адашып кошунага таштап кетиптир. Дейт да, сиздер сыяктуу айт намазга келгенден кийин намазын окуп, эмне болсо да эми баягы жетимдердин, жесирлердин кубанычын белге чаппайын, кубанымтыр, эми балдарыма башкалайын деп, кайра эрте максат кылган, жыйнаган кичине акчасы бар экен, өзүнүн жеке муктаждыгына. Базарга келип, эми эле бир
портерде башка да чоң машинада өзүнүн койлорун түшүрүп аткан экен. Кудайыма шүгүр биринчи кардар мен экенмин деп жанына чуркап келсе, кой сатып жаткан адам Кудайым сактады, мен азыр машина менен келе жатып өтө жаман кырсыкка учурап, Кудай сактап авария болбой калдым. Кырсыктан Кудай куткарганда ошондо, Кудайым, менин биринчи кардарыма ушу койлордун арасынан тандап бирөөсүнү Кудай жолунда курмандыкка берем деп ниет кылдым эле, алың деп. Ошол алып келген курмандыктарынан бирөөсүнү бериптир. Айтайын деген маселе, урматтуу мусулман бир тууганым, жараткан Аллах табарак ва таала мен жа бил хасана фалаху ашру амсалах. Ким бир жакшылык кылса 10 эсе берем дейт. Маселе бүгүн урматтуу бир көңүл алуу. Bir jönököy talaba mugallimden surap kaptır. Ustazım, kurman aytı emneni kurmandık kılavuz dep. Bul ötkön sabakta da ayttım. Balaga karayıp durup ustaz aytır, balam bu. Kurmandık birinci, bizden kurmandık kıla turgan nerse, azır barıp koy soyudan burada gıybatlı kurmandık kılavuz. Birödün artından söylegen gıybatlı kurbandık kılavuz. Uşak ayındı kurbandık kılavuz. Жаман сайтка киргенде курмандык кылабыз. Элди бөлүп жарып кайманаттар менен кирип алып, ар нерсени жазганды курмандык кылабыз. Жарым жылаңа сүрөттөрдү элге таркатканды курмандык кылабыз. Үйүңдө пүлт отуруп алып, туура эмес жаман каналдарды көргөндү курмандык кылабыз. Кошунанын акын жегенди курмандык кылабыз. Тараздан алдаганды курмандык кылабыз. Урматтуу мусулман бир тууган, курмандык кыла турган нерсе өтө көп. Егер жогоруда айтылган гыйбатты, ушакты, элди бөлүп, улутка бөлүү, урууга бөлүү, башкага бөлүү, ушундай жаман нерселерди курмандык кылбасак, биздин курмандыгыбыздан кой сойгондон пайда болбой калат. Чыныгы максатка жетпей калабыз. Устазым курман айтка эмне балдарыма эмне белек алайын десе, үй бүлөмө эмне белек алам, эмне подарка алам десе, жетим жесирдин жашын белек ал дептир. Бүгүн урматтуумуз ошондой кээде эттин дамын унутуп койгон жетим жесирди кабар алалы. Муктаж болгон карыздардын кардары ошого карызын төлөп коелу. Кээ бир айылдар да башкалар да жаздырып койгон барып азыр. Мүмкүнчүлүгүңүз болсо барып ошо дүкөнгө кирип канча бечаранын, канча жесирдин, жетимдин карызы болсо төлөп коюң. Мына курмандык. Урматтуу мусулман бир тууганым, бүгүн айыт боло турган болсо, улууду урмат кылуу, кичүүдү изат кылуу. Ата-энебизге телефон чалалы, ата-энебиздин акыбалын сурайлы. Биздин эң жакын биринчи жакшылык кыла турган өмүр жолдошторубуз, ата-энебиз, бала чакабыз, ушуларга бир кубаныч тартуулайлы. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям сүннөтү курман айт намаздарына бир көчөдөн келсе, экинчи көчөнү менен кетчү экен. Эмне үчүн көбүрөөк бүгүн жараша турган, бири-бирибизди сыйлай турган өтө өзгөчө бир негизги маселе жан дүнүйөнү жарыкка нурландырган курмандык. Курмандык жөнөкөй эле келип кой сою менен кутулуп калбайбыз. Ошондон урматтуу мусулман, бүгүн мына Кыргызстанда бардык мечиттерде чыныгы майрам биздин майрамыбыз. Башкалардан үйрөнгөн майрамды караңызды. Тайраңдап 1 саат площадьта турса, артынан 20 машина мусор чыгат. Кудайыма шүгүр, мусулмандардын майрамы 1 саат намазды окуйбуз, эл жерге дуа кылабыз. Айлана чөрүдө бир бүчөк калбайт. Бир таштанды жок. Чыныгы майрамдык бири-бирин куттуктоо. Тиги майрамдарды башкалардан үйрөнгөн майрам. Гылжыйып, ошол күнү МВДсы, СМБсы, тез жардам бардык тик турган, бирөө отравление урган, бирөө бычактап кеткен, бирөө зордуктап кеткен. Ошондон майрамды моундай майрам болот. Дагы кайсы майрам? Качан биз бирөөгө жакшылык тартуулаган кезде. Ахаббун нас илаллах анфаухум линнас. Аллага эң сүйүктүү инсан инсандарга пайдалуусу. Ахаббул амал илаллах. Аллага эң сүйүктүү амал сурурун tudkhil ala муслим. Бир мусулманга кубаныч тартуулоо. Алланын эң сүйүктүү инсаны башкаларга пайдалуусу. Аллага эң сүйүктүү амал бир мусулманга кубаныч тартуулоо. Ау татурдан жуан же бир мусулмандын ачкалыгын жоюп коюу. Ау тaqdi anhu daynan же карызын төлөп коюу.
Ау такшифан курбатан жанын bir кыйынчылыгына жардам берип кою. Эми пайгамбар алейхиссалам ушул хадистин уланысында мындай дейт: "Bir вали ан амша фи хажат ахин", bir мусулман bir тууганымдын кажетине жардам берем деп жүргөндүгүм дейт. Убакыт бөлгөндүгүм, убакыт короткондугум, ахаббу илейя мин ан атака фи хазал масшахран, Мадинадагы менин өзүм мечитинде bir ай чыкпастан жатып алып ибадат кылгандан жакшыраак дейт. Madina'daki peygamber mescidi bir tasbihiniz Allahu Akbar minge cüret. Allahu Akbar minge cüret. Bir namazınız minge cüret. Peygamber aytat oşo meçitte, Madina'nın meçitinde bir ay çıkmasdan ibadat kılgandan körü bir musulmanga jardam berem dep жүргөнүm deyt Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Men üçün sүйүктүүрөөк жакшыраак deyt. Peygamber aleyhisselam emneni үйрөтүп атат бизге. Өзүбүзгө суроо берели, урматтуу мусулман bir туган. Allah'a en sүйүктүү insan пайдалуу insan болсо. Келгиле, жок дегенде айлана чөйрөбүзгө пайдалуу бололу. Бүгүн өзүбүз Кудайга шүгүр биздин үрүп адат салтыбыз ошо ата бабадан динден алынып келген. Жети үйгө кирип, анысыз бирөө кабар албайт. Бири-бирибизди кабар алабыз. Ошондуктан урматыбыз дагы бир жолу Курман айыт майрамыңыздар кут болсун. Айыт намазда азыр 2 рекет намаз окулат. Kebirler namaz okulgandan ketmеңиздер. Ayet namazda, cuma namazdan özgöçölörüp, hutba namazdan keyin bolot. Hutba, iki hutba namazdan keyin bolot. Birinci rekette imam Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 4 jol takbir aytkandan keyin Fatiha'nın артынан bir sureni okuyt, Allahu Akbar ruku sajda. İkinci reketinde Fatiha suresi menen Zam sure okugandan keyin Allahu Akbar dese rükûga ketip kalbaysiz. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 4-nчүсү rükûga ketilet. 2 rekat namaz okulgandan keyin imam hutbaga çıkat. Hutba inşallah kıska nuska hutba kılabız. Negizgi masele hutbаны cuma namaz bitti dep. Andan keyin bu kündeki en ulu ibadatımız Peygamber Aleyhisselam sünneti namazga hiç nerse jebeyt ele. Namazdan keyin barıp en birinci jasagan işi kurmandыкты har kim öz kolu menen soyot mümkünçülügi bolsa. Je birөө dökül kılat. Kurmandık bugün çalbasanız erteң, bir gün, 3 gün kurmandığınızı soysanız bola beret. 3-nчү gün Şamga çeyin. Kebirler jetişpey kaldım, bazarga çıga alбай kaldım, koza ala alбай kaldım. Bazarda kımbat bolsa 1-2 günden keyin dagı düşöt. Kuday birse. 3 gün kurbanlık kısa buladı.